Ким болуп кыргызына? Назар айталычы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр? Бүгүн биз сиздер менен жалпы республикалык тестирлөөгө кантип туура даярданабыз деген темада сүйлөшөбүз. Суроолор болсо жаза бериңиздер. Биринчи биз теманы сүйлөшүп алалы. Андан кийин суроолорго дагы жооп беребиз сөзсүз түрдө. Саламатчылык достор, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Бүгүн бизде эфирде очубуз бар. Буга чейин YouTube'да дагы Акбермет менен бирге эфирлерге чыгып жүргөнбүз достор. Окуп түшүнүүгө. Мен Акбермет, саламатсыңбы? Саламатсызбы агай? Жакшы, саламатсыз. Азыр катышуучулар жакшы эле кирип баштады окшойт. Биз темабызды баштай берели. Ооба, баштай берелик. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин түз эфирибиз жырыта кантип туура даярдануу керек деген темада болмокчу. Турат агайыбыз сиздердин сурооңуздарга жооп берет. Суроо жооп түрүндө болот, ошондуктан сурооңуздарды дайындап бере бериңиздер. Рахмат, Акбермет. Биз темабызга кирише берели. Эмне үчүн экөөбүз чыгып атабыз? Биринчи ошондон баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Биз жылда эле ушул жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу боюнча колубуздан келген салымыбызды кошуп келебиз. YouTube'да болсун, Instagram'да болсун түз эфирлерди уюштуруп, бул жакта дагы ойлорубузду айтып дегендей курстарыбыз бар, курстарды окутуп, быйыл айрыкча ушул он билим онлайн окуу борбору деп мекемебизге ат коюп алып дагы баштадык. Анан бүгүн түз эфирге ошол экөөбүз чыгып атканыбыздын себеби Акбермет Өмүрбекова биздин окуучубуз. Азыркы учурда 3-4 айдан бери биздин курстарыбызды активдүү окуп келаткан эң мындай аябай аракет кылган, далалат кылган окуучуларыбыздан. Анан мурунку YouTube'дагы түз эфирибизде дагы бирге чыкканбыз. Себеби бул жерде ушул келген суроолорду окуп берип, жана модераторство кылып туруу боюнча бул жерде Акберметтин кызматы ошол. Бирок суроолорду берип, сиздердин атыңыздардан суроолорду берип дегенде, бул жерде экинчи маселе биз окуучуларыбыздын ошол өздүк өнүгүүсүнө салым кошуунун аракетин абдан көрүп келебиз. Эми негизги суроого өтө турган болсок, жалпы республикалык тестирлөөгө кантип туура даярданабыз? Жалпы республикалык тестирлөөгө негизи эң биринчи айта турган маселе келип эле дароо эле баягы курска баргыла, анан курста окугула деген маселе болбойт бул жерде. Негизи жалпы республикалык тестирлөө 11 класска чейин мектепте окуган баардык окуучулар түшүнө тургандай деңгээлде түзүлгөн тест. Бирок эми анын ичинде бир аз баягы деңгээли жогорураак, оорураак болгон суроолор бар. Ким канчалык көбүрөөк даярданса, кимдин кругозору, кимдин ой жүгүртүүсү, кимдин түшүнүүсү дагы жогорураак болсо, ал көбүрөөк балл алат дегендикти билдирет. Эми мектепте баардыгыбыз эле бирдей жакшы окулаганыбыз үчүн жана бул жерде дагы бир негизги маселе бар. Жалпы республикалык тестирлөөнүн ошол негизги тестиндеги берилген айрым бөлүмдөр бул мектеп программасы менен дал келбегендиктен, бул жеке адамдын өзүнүн логикасынын деңгээлине жараша жана билиминин деңгээлине жараша бир аз биздин мектептеги программага туура келбегендиги үчүн бул жерде окуучунун өзүнүн жеке даярдануусу керек болуп калган маселелер бар. Эми эгерде окуучу ошол жалпы республикалык тестирлөөнүн багытын туура тапса, муну кантип табат?
жанагы сомонун эле кадимки эле билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун ошол жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануу деген акысыз китепчелерин алып эле бул PDF форматында интернетте деле жеткиликтүү сатып албайт бир канча мегабайты болсо интернеттен ошону скачать этип алып ошол китепти окуунун негизинде эле өзүн жеке өнүктүрсө болот. Бирок бул жерде бардык эле окуучулар жеке өнүгүүнү жолго кое алган эмес тилекке каршы. Биз болсо ошол жеке өнүгүүнү жолго кое албаган окуучуларыбызга гана багыт берүү максатында анан ушундай курстарды иштетүүгө туура келип атат. Бүгүнкү күндө буга чейин YouTube'да кылган түз эфирлерибизде дагы ушул буга чейинки жылдардагы ЖРТнын результаттарын толук түрдө анализдегенбиз. Ал жерде кайсыл райондон, кайсыл облустан канча окуучу кирип атат, алар кирген окуучулардын канча пайызы канча баллдан жогору алып атат, канча пайызы 110го жетпей калып атат. Мунун баарын аябай деталдуу түрдө анализ кылганбыз. Эми эгерде окуучу жакшы ойлоно турган болсо, мына ЖРТга аз гана убакыт калды. Бул жерде ошол жеке өздүк өнүгүүсүн арттырышы керек болот. Ошол жанагы сомонун китептерин алышы керек, андан темаларды карап көрүп, бүгүн эле ошол Телеграмда каналымда дагы ушул боюнча макала жаздым. Өзүңдү анализ кылдың беле дегендей бир темада. Эгерде окуучу деги эле бул жерде окуучу деле эмес, мугалим деле, ата-эне деле өзүн анализ кылган болсо, айрыкча окуучу өзүн анализ кылган болсо, анда бул абдан жакшы болот. Өзүнүн деңгээлин билиши керек. Мисалы, аналогиялар тууралуу окуп көрүп, сомонун китебин алып туруп, канча аналогия байланыш түрү бар экен, ошолорду карап көрүп, мен могул нерселерин билет экен, муну билбейт экенмин. Жөн эле баягы ушундай бир маселе бар да. Биздин деги эле бул менде деле болгон, бүгүнкү күндө окуучуларда дагы болгон эң чоң көйгөй, мен муну аябай жакшы билем. Мисалы, мектептеги бизге коюлган бааны эле 5ти эле кээде биз ошол өзүбүздүн билим деңгээлибизди ошонун тегерегинде өлчөп алабыз да. Бир мугалим 5 коюп атат, 5 койсо эле демек мен абдан жакшы окуп атыптырмын деген ойлор келип калат да. Бул жерде мындай конкреттүү бир анализ жок. Ал мугалим кандай себеп менен 5 койгон? Бул бала чын эле 5ке билгендиги үчүнбү же жанагы ошол класстагы балким эмнеге сабакка активдүү катышпай жаткан пассивдүү окуучуларга салыштырмалуу эле 5 коюлган. Ошону жакшы анализ кылып алышыбыз керек болот. Андан кийин анан ошол ЖРТга даярданууну башташыбыз керек. Буга чейин да айтып келатканбыз, бүгүн дагы айтып коелу. Жалпы республикалык тестирлөөгө мына 3,5 айдай эле убакыт калды. Ушул убакытта ар бир күн 1 балл үчүн кадимкидей таймаш, кадимкидей күрөш. Демек, күнүгө ошол 1 балл үчүн тытынып аракет кылыш керек экен. Негизги айта тургандарыбыз ушулар. ЖРТга кантип даярданыш керек? Эми өздүк өнүгүүсүн өзүн анализ кылыш керек эң биринчи кезекте. Анан ошол жерде билинет. Мисалы, аналогиянын канча түрүн билет экен, окуу түшүнүүдөн мисалы текстти кантип анализдей алат экен, математиканын колонка бөлүгүн канчалык деңгээлде түшүнүп атат, кантип аткарып атат. Муну дайыма айтып келем. Мисалы, математиканын колонка бөлүгүндөгү 30 суроону мисалы бир күн кечке отуруп мен деле иштеп коюшум мүмкүн. Мисалы, улам тиги аякты карап, биякты карап, эсептеп көрүп, андан жардам сурап, мындан жардам сурап, бир күндө мен деле бүтүрүп коюшум мүмкүн да. Бирок жалпы республикалык тестирлөөдө бул 30 суроого 30 гана минут убакыт берилген. Демек, сиз ошол 30 суроону 30 минуттун ичинде аткара алдыңызбы же аткара албай жатасызбы? Ошону байкашыңыз керек. Өздүк анализ деген ушул нерсе. Мындай окуучу өзүн жакшы анализ кылса, андан кийин анан ЖРТга даярданса болот.
же болбосо өзүнүн деңгээлин байкаса мен алтын сертификат алам деген ишенич болсо анда даярданбай жата берсе деле болот. Бирок бул жерде эң чоң сунуш баягы акпай жаткан сууну улай басат, иштебей жаткан темирди датпасат, иштебей жаткан мээни дагы бир нерсе басып кетиши мүмкүн, көгөрүп кетиши мүмкүн, иштебей калышы мүмкүн. Ошон үчүн дайыма өсүүнүн аракетинде болуш керек, дайыма алдыга жылып туруш керек. Өзүн анализ кылып, туура анализ кылып, дайыма бир өнүгүүнүн үстүндө болуш керек демекчимин. Ошол айтайын деген ойлор, суроолор болсо. Бул жакта көрөрмандар суроону берип жатышат. Анда окуп берсем сизге. Окуп түшүнүүгө натыйжалуу даярдануунун жолдорун айта кетсеңиз дептир. Мен да кошумчалап сизге суроо бергим келип турат. Көбүнчө окуп түшүнүүдө кайсы стилде келет жана кандай китептерди окушубуз керек? Негизи бүгүнкү күндө ушул биздин өлкөбүздө, Кыргызстанда окуп түшүнүү деген аябай чоң бир көйгөй болуп турат. Анткени деги эле ошол биздин өлкөдө китеп окуу маданиятыбыз мындай көп жакшы өнүккөн эмес да. Эми гана мындай жолго түшүп келатат, эми өнүгүп келатат десем болот. Бул учурда окуп түшүнүүдө деле окуучу өзүн жакшы анализ кылышы керек. Мисалы, эки негизги маселе бар да. Бул жерде биринчиден ошол жанагы өзүнүн китеп окуу жөндөмү. Китепти канчалык деңгээлде окуй алат, окуганын канчалык деңгээлде түшүнөт. Бул өзүнчө бир көйгөй. Экинчи көйгөй болсо, жалпы республикалык тестирлөөнүн ошол суроолорунун түрлөрүн билүү. Кандай суроолор келет? Текст жөн эле жанагы мектептеги адабият сабагына окшоп эле Жамиланы окуп келдиңби деген суроо келеби? Же текстти мындай деталдуу бир негизде анализ кылабы? Аны эмнелеринен сурайт мисалы? Ал жердеги сөздөрдү сурайбы? Же болбосо тексттин ичинен билбейм, мисалы текстте катышкан жалаң зат аты ош сөздөрдү сурайбы? Ушул сыяктуу кандай суроолор келет экен, муну анализ кылыш керек. Эгер муну билбесе, анда кандай китеп окуса деле бул пайдасы жок менимче. Анан бул жерде кандай китеп окуйбуз деген суроону мага дагы бул Телеграмдан, Инстаграмдан өтө көп жазышат. Кээ бир окуучулар бар, мен аябай мындай таң кала берем да, эмне үчүн ушундай суроо сурайт деп. Агай саламатсызбы дейт. Саламатчылык десең, мен кандай китеп окуйюн дейт да. Анан мен көбүнчө мындай учурда жооп бере албайм, унчукпайм. Себеби суроо берип аткан адамды тааныбагандан кийин эч нерсе дей албайм. Мисалы, мен ага айтышым мүмкүн да. Сен алифбени оку дейин десем, ал айтышы мүмкүн, мен алифбени окуп бүткөм деши мүмкүн. Же болбосо, сен сынган кылычты оку десем, ал кайсы китеп деши мүмкүн, балким. Мен билбейм сынган кылыч деген китепти. Анын автору ким, же аны эмнеге окуйм деши мүмкүн. Ошон үчүн окуучу мындай суроолорду сураштан мурда бир жакшы анализ кылып алганы жакшы. Мисалы, өзүн тааныштырып, саламатсызбы агай, мен 11-класспын, мындай китептерди окугам, мындай тармакка кызыгам, эми кандай китепти окусам болот дегендей. Анан жалпы республикалык тестирлөөнүн тексттери негизи бул илимий, публистикалык же көркөм стилдеги тексттер келет. Анан бул тексттерди көпчүлүк тексттер мындай бизди ойлондура турган, биз кандайдыр бир пайда, сабак ала турган маанилүү тексттер болуп эсептелет. Мындай ой жүгүртүү менен жазылган, анализ кылууга ыңгайлуу болгон, ушул сыяктуу тексттер келет. Ал тексттерди окуганда да сөзсүз түрдө өзүбүзгө мындай сабак чыгарып калышыбыз керек. Мындай кылыш керек экен, тигиндей кылыш керек экен. Ал жерде бир жаңы технологиялар тууралуу сөз болуп калышы мүмкүн, экология тууралуу сөз болуп калышы мүмкүн. Анан экология тууралуу сөз болгондо, демек экологияны мынтип коргосо болот турбайбы?
Бул мамлекетте бир мамлекеттин мисалында жазылышы мүмкүн. Аларда экологияны коргоо үчүн моундай иш-чаралар болуп атыптыр. Ошол эле учурда ОРТнын суроолоруна жооп берүү менен бирге кайра ошол нерседен өзүнө мындай түбөлүктүү бир жакшы сабакты алып калса болот да. Демек биз дагы мамлекетибизде ошол экологияны коргоо максатында ушундай иш-чараларды кылсак болот экен, же ушундай жашасак болот экен деген сыяктуу. Китеп окуу боюнча темалар келип калышы мүмкүн. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө китепти кандай окуп атышат, китеп окуу маданияты кандай өнүгүптүр. Демек, ошолорду окуп суроолорго жооп берүү менен эле бирге кайра ал жерден өзүнө дагы пайда алып калышы керек деп ойлойм. Анда экинчи суроого кезек берсем, бул жакта Аденова аттуу Instagram колдонуучу суроо бериптир. Кошумча предмет менен негизги тестке бир күндө даярданган жакшыбы же бөлүп алган эффективдүү болобу депчи. Мисалы, кээ бирлер билбейт экен да, мисалы, бир күнү кыргыз тили кылып же бир күнү математика кылып дайынданыш туура болобу же бир күндө экөөнү тең кошуп дайындаш керекпи? Жана предмет тест тууралуу да айта кетсеңиз, мындай бул тест тууралуу да маалымат жок болгондор бар экен, мисалы максимум, минимум канча сабактан тапшырсак болот деген. Ооба, өтө маанилүү суроо. Бул окуучулар үчүн пайдалуу болот деп ишенебиз. Бул деле биринчи башынан баштай турган болсок, күнүгө кандай убакыт бөлөт? Мисалы, кээ бир окуучулар бар, мисалы 11 жыл өздүк өнүгүүсүнө эч кандай убакыт бөлгөн эмес. Мындай бир күн болсун, өзү отуруп мындай бирөөнүн түрткүнчүгүсүз, мисалы апасы ай тапшырма аткарбайсыңбы дей электе, мугалим тапшырма бербесе деле, бүгүн эчтеке тапшырма жок болсо деле, мисалы жекшемби күнү отуруп өзүнчө мен өзүмдү өнүктүрөйүн деген максат менен бир 20 мүнөт өзүнө көңүл бурбаган адамды бул жерден сен мындай кылып убактыңды тууралаштыр деп айтып коюш бул өтө кыйын нерсе. Же тескерисинче, абдан өзүнүн өнүгүүсүнө абдан мындай көңүл бурган, дайыма изденген окуучулар бар. Андай окуучуга сен мынча убакыт өзүңө убакыт бөл десең, ал күлүшү мүмкүн да, агай сен мени тамашалап атасыңбы деши мүмкүн да. Мен мисалы 1 саат убакыт бөл күнүгө өзүңө десем, ал айтышы мүмкүн мен күнүгө 3 саат өзүмө убакыт бөлөм депчи. Демек, бул жерде дагы бардыгына бирдей ойду айтыш өтө кыйын. Демек, бирок баягы башталгыч жаңы ушул өзүнө көңүл буруп баштаган өлкөбүздү мындай өнүктүрүүгө, өзүн өнүктүрүүгө куштар болгон, мындай бир патриот дегенде эле сөзсүз эле баягы көкүрөгүн каккылап, мага окшоп жаман калпакты кийип алып көчөдө жүргөн адам эмес. Чындап бул өлкөнүн өнүгүүсүн ойлогон адам, мына ошол патриот адам. Демек, бир окуучу ошол өзүмдү өнүктүрөйүн деп өзүнө чындап көңүл буруп баштаган болсо, башталгыч деңгээлдерде мен айтат элем, минимум күнүгө 20 минутта сөзсүз бир өзүнө көңүл бурса абдан жакшы болот. 20 минутта. Бул саатты карап кадимкидей. Бул 20 минутанын ичинде WhatsApp'ты, Instagram'ды, Telegram'ды, TikTok'ту карай койбош керек. Ушунчалык бир мындай берилүү менен 20 минутта бардык нерсени жыйыштырып коюп, күнүгө бирдей учурда 20 минутта туруктуу өзүнө көңүл бурса, анан бир канча күндүн ичинде ушул мындай илимге болгон өзүнүн аппетити ачылат. Андан кийин анан расписание түзсө болот. Бүгүн аналогияга даярданам, эртең окуу түшүнүүгө даярданам, бүрсү күнү математика. Анан предметтик тесттер боюнча да абдан көп суроолор келет. Окуучулар предметтик тесттерди тандоодо абдан катачылыктарды кетирип атышат. Мен азыркы учурда эле бир топ окуучудан ушуну уктум. Агай 8 предметти тең тандап койдум. Туура эле кылыптырмынбы деп мындай сыймыктанып айтышат да. Мен айтам, туура эмес кылыпсыз дейм. Эми бул бардык предметти тандап алуу сому үчүн жакшы болушу мүмкүн. Алардын акча жагынан кызыкчылыгы бар. 8 предметке акча төлөйсүз. Бирок
бул жерде туура эмес кылган нерсеңиз сиздин болочоктогу кесибиңизди дагы деле тандай албай жаткандыгыңыз. Сиз кесибиңизди туура тандаган болсоңуз, балким сизге бир эле предметти тандоо жетиштүү болушу мүмкүн. Бирок сиз кандайдыр бир эки кесиптин ортосунда мындай арасатта турган болсоңуз, же бул деген анын айрыкча бүгүнкү күндүн мода сөзү да оюртунун жыйынтыгын көрүп анан айтам дегенчи, оюртуңуздун жыйынтыгын көрүп айткыңыз келип атса, анда гуманитардык багыттан бир предмет, бул тарых, анан так илимдер тарабынан бир предмет сөзсүз тандап койгонуңуз жакшы болот. Бул математика же физика болушу мүмкүн. Анан медициналык окуу жайга бара тургандар булар ансыз деле айттырбай эле билет. Эң мындай биздин өлкөдөгү мага эң жаккан окуучулар ушул медициналык окуу жайды тандаган окуучулар. Булар химия менен биологияны сөзсүз түрдө кошо даярданып атканын көрүп сүйүнөсүң да. Медициналык окуу жайга бара тургандар химия менен биологияны кошумча даярданыңыздар. 60тан ашышы керек. Босого балл 60 предметтик тесттердики. Бирок 120-140га чейин болуш керек эле. Мен эң жогорку баллын азыр эстей албайм, бирок 120 балл алган окуучуларды көрүп жүрөм. Химиядан, биологиядан кошумча сөзсүз даярданыш керек. Бул жерде кадимки эле химия, биология предметине даярданыш керек. Предметти жакшы билсеңиз, сөзсүз түрдө жакшы балл аласыз. Суроолору деле мындай өтө бир олимпиадалык деңгээлдеги оор суроолор эмес. Мектептин окуучуларына түшүнүктүү деңгээлде жеңил эле жакшынакай суроолор келет. Болгону, урматтуу окуучулар, сиздер кесибиңиздерди бүгүнкү күндө так туура аныктап алыңыздар. Анткени аны аныктабасаңыз, бүгүнкү күндө мындай даярданып жатканыңыз деле кандайдыр бир деңгээлде максатсыздык болуп эсептелет. Максаты жок адам бул алыска бара албайт. Муну көп айтабыз биз, максаты жок адам алыска бара албайт. Баягы компасы жок жолго чыккан кемедей да. Мен чыктым жолго. Шамал кайда айдаса кете берем дегендей кетти. Эгерде шамалга баш ийбей, сиз өзүңүз керек болсо шамалды да өзүңүзгө баш ийдире турган бир чоң максаттарды кое турган болсоңуз, анда бүгүн предметиңизди ачык, айкын, так мындай конкреттүү, бекем тандап койгонуңуз жакшы болот. Мен мисалы мед академияга барам. Аны үчүн эмне кылышым керек? 190дон жогору жок эле дегенде балл алышым керек. Предметтик тесттерден дагы жок дегенде 100дөн алышым керек. Ошондо 397 балл менен, мисалы 197 негизгиси, химия 100, биология 100, 397 балл менен мен өтө алам деп өзүңүзгө мындай ишеничтүү барасыз. Жана ошого жараша аракет кыласыз. Анан 8 предметти тандап алган адам бул жерде биринчиден акчасына жалко дегендей, акчасына ичиң ачышат, ошончо акчаны төлөп аны тандап алыш керек. Экинчиден убактысы, бул ансыз деле 8 предметке бирдей даярданууга бул убакыт эч качан жетпейт. 8 предметти тең тапшырып, мен баарынан тең 100дөн жогору балл алып коем дегенди мен бүгүнкү күндө мындай кездештире элекмин. Эми балким сиздердин араңыздарда ушундай бир кыйын чыгып кетсе, айтып коюңуздар. Бирок мен андайды кездештире элекмин. Анан өтө маанилүү нерсе бул. Аябай жакшы суроо болду ошол. Предметтерди тандоодо адашпаңыздар. Бул сиздер үчүн мындай бир жанагы өзүңүздү анализ кылууну ушул да бир талап кылат. Ойлоносуз, демек азыр ойлонуп баштайсыз. Мен кайсыга жөндөмдүүмүн? Мен кайсыга даярдансам болот? Өзүңүзгө суроо койгондо эле өзүңүздү анализ кылуу башталат. Мен кайсы предметти жакшы окуй алам дегенде эле, мен кайсыга жөндөмүм бар дегенде эле ушул жерде башталат. Эң сонун кеңештер болуп жатат, достор. Башка классташтарыңар болсо, тест тапшыруучулар болсо, аларга дагы түз эфир менен бөлүшүп кетиңиздер, аларга да пайдалуу болсун. Мына Турат Алыбаев агайыбыздын ЖРТга дайындап келгенине 5 жылдан ашуун болду. Мисалы ошого жараша эң сонун кеңештерди берип жатат. Ошондуктан биз менен акырына чейин болуңуздар.
Анан сурооңуздарды дагы бериңиздер. Анан бул жакта деген дагы суроо беришиптир. Бул тестти кантип саламатсызбы дептир, ортонун баллы кантип эсептелинет деп жазыптыр. Общий балл канчага көбөйтүлөт депчи. Ошол тууралуу да маалымат айтып кетсеңиз. Саламатчылык, урматтуу бүтүрүүчү, урматтуу катышуучу. Биринчиден негизи ушундай суроо берип, биз менен эфирде отурган көрүүчүлөргө мен абдан ыраазычылык билдирем. Сиздердин ушул жерде отурушуңуздар дагы бул өзүңүздөргө кошкон салымыңыздар. Ушул эле учурда мага окшогон жүздөгөн, миңдеген адамдар түз эфир кылып атат. Бүгүн жекшемби, дем алыш, элдин баары дем алууда. Балким бирөө жөн эле шоумен, бирөө жөн эле шоу жылдыз, мындай бир пайдасыз бир нерсени кылып атса деле ошол жерде жүздөгөн, миңдеген адамдар ошону тиктеп отурат. Бирок аз болсо дагы ушул жерде отурган көрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөргө салым кошоюн деп отурганыңыздарга мен биринчиден ыраазычылык билдирем. Жөн эле ошол жанагы шоу жылдыздардын, шоумендердин көрсөткөн түз эфириндей эле биздики деле акысыз жөн эле түз эфир. Мындай кадимкидей эле кирип катышсаңыз болот. Бирок ушул жерде өзүмдү өнүктүрөйүн деп отурганыңыз үчүн мен өзгөчө дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Анан жалпы республикалык тестирлөөнүн баллы кантип эсептелет? Бул ачык айтылган эмес. СОМО билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунан бул ачык айтылган эмес. Бирок негизги тестте келген 150 суроого максимум 245 балл алса болот экендиги айтылган. Муну баардыгы билет. Ушуга жараша аракет кылат. Бирок жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылдан бери өткөрүлөт. Бүгүнкү кездин 11 класстары төрөлө электе башталган. Азыр 2003-төр 11 класс болуп калыптыр. Андан 1 жыл мурда башталган. Ошончо жылдан бери болуп келаткан ЖРТда 245 балл алган окуучу боло элек экен. Мен үмүт кылам, күтөм, ушул жерде отурган биздин окуучуларыбыздын арасынан 245 балл чыгышын үмүт кылам. Анан кыргыз тилге тиешелүү багыттан 90 суроо келет, аналогиядан, окуу жана түшүнүүдөн, грамматикадан 30-30-30дан 90 суроо келет. Ал эми математиканын 2 бөлүгүнөн, колонка бөлүгү менен кадимки мектеп программасында математикадан 30дан 60 суроо келет, жалпы 150 суроо. Сиз 150 суроонун баардыгына туура жооп берсеңиз 245 балл аласыз. Демек, ошону болжолдуу бир мындай болжол менен 245ти 150гө бөлүп койсоңуз болот. Примерно ошончо баллдан берилет. Эми бул болжолдуу гана. Сөзсүз ошондой деген нерсе жок, анткени бул ачык айтылган эмес. Жалпы ушул жалпы республикалык тестирлөөнү өткөргөн СОМОнун сайтына кирип пробный тестти акысыз тапшырып көрсөңүз болот. Аны тапшырганда ал жерден балл менен көрсөтпөйт, процент менен көрсөтөт. Бул жерде эми маселе ушул. Мисалы 245 баллды 100% деп аласыз. Сиз ЖРТда канча балл алсаңыз, муну ошол процентке салып кемитип көрөсүз. Бүгүн мисалы 10 суроо берилди. 10 суроонун баардыгына туура жооп берсеңиз 100% деген сөз. Бирок сиз 50% алып отсаңыз 10 суроодон, демек бул 5-ин билбейт экенсиз деген сөз да. Демек, ошол дагы 5 суроонун үстүндө өзүңүздү өнүктүрүшүңүз керек. Дагы аракет кылышыңыз керек деген сөз. Эми окуучулардын арасынан деле мен муну уга элекмин. СОМОнун сайтына кирип туруп 100% туура кылып койдум дегенди уга элекмин. Ошон үчүн урматтуу бүтүрүүчүлөр, бул жаатта дагы мындай бир токтоп туруштун эч кандай зарылчылыгы жок. Токтоп туруштун зарылчылыгы жок. Өнүгөм деген, мен өзүмдү өнүктүрөм, мен дүйнөнүн мындай алдыңкы адамдарынын катарына кошулам деген окуучу бул сөзсүз түрдө күнүгө изденүүдө болуш керек. Мен бул сөздөрдү айтып атканда мындай уялбайм, бетим кызарбайт, коркпойм, анткени тилекке каршы баягы бизде өлкөбүздө аябай мода болуп кеткен жанагы ата-энелер бар го, баласын тамеки тартпа балам деп, аталар, анан кайра өзү тамеки тартып отура берген. Мен андай эмесмин.
Кудайга шүгүр. Эгерде күнүгө 20 мүнөт өзүңө көңүл бур, окуу аракет кыл деп аткан болсом, мен жашоодо өзүм дагы ал нерсени кылып, пайдасын көргөндүгүм үчүн айтып атам. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, эртең менен мындай эч нерсени ача электе мен өзүмдүн өнүгүүмө салым кошом. Инстаграмды, WhatsApp'ты, Телеграмды ачпастан туруп, күнүгө жок эле дегенде 1 саат өздүк өнүгүүмө салым кошом. Китебимди окуйм, английскийди окуйм, математиканы окуйм дегендей. Бул эч качан өзгөрүлбөйт. Ошон үчүн сиздерге дагы мен муну сунуш кылам. Сөзсүз түрдө өздүк өнүгүүңөргө салым кошкула. Антпесе мындай эң кыйын боло албайсыңар. Дүйнөнүн эң кыйыны боло албайсыңар. Биздин мамлекетти өнүктүрө албайсыңар. Мамлекетти өнүктүрүш үчүн эле сөзсүз эле саясатчы болуштун эч кандай зарылчылыгы жок. Эми бул деген сөз баягы эч ким саясатчы болбой койсун дегенден алысмын. Албетте бул саясат дагы өзүнчө илим, ага кызыккандар ал жака барса болот, бирок ошол эле учурда элибиздин баары ансыз деле саясатчы болуп кетти. Мындай 3 жашар бала, 5 жашар бала деле саясатты сүйлөп калды да. Жок, илим менен, билим менен бүгүнкү күндө бул өлкөнү өнүктүрсөк болот. Мисалы, мунун мисалында өлкөлөр абдан көп. Бул жерде Сингапурду мисал кыла алабыз. Ушул эле учурда Японияны мисал кыла алабыз. Көп мындай өлкөлөрдү мисал келтирсек болот. Финляндия бар дегендей, Европада бир канча мамлекеттер бар, Эстония бар дегендей. Бул аталган өлкөлөрдү дагы изилдеп көрүү, ушул дагы бир изденүү болот. Бул дагы бир пайдалуу болот. Жөн эле мисалы Европанын ансыз деле жанагы көркөм фильмдерин, сериалдарын күнү кечке карап отуруп атпайбызбы? Ошондон көрө ал мамлекеттерди изилдеп көрүп, ал жактарда билим берүү кандай болот экен, ошонун баардыгын байкап көрүү бул өздүк өнүгүүгө жатат, достор. Өзүңүздөргө суроо коюңуздар. Мен киммин? Кайсыл жериндемин? Өлкөмдү өнүктүрүүдө мен канчалык салым кошуп атам? Менин ата-энем канчалык салым кошуп атат? Булардын баардыгына жоопту тапканча тытынып издене бериш керек, окуй бериш керек. Анан ошондо бул балким жалпы республикалык тестирлөөгө туура даярдануу деген бул балким бир биздин негизги максатыбыздын эң кичинекей берки чети болуп калышы мүмкүн. Балким биз кантип туура жашоо, кантип мамлекетибизди туура өнүктүрөбүз деген суроолорго чейин кетип калабыз. Мына Акбермет дагы жакшы билет, биздин окуучуларыбыз жакшы билет. Биякта аттарын көрүп атам, биздин окуучуларыбыз отурат. Биз сабактарыбызда жөн эле сабак эмес, ошол өлкөнү өнүктүрүү боюнча дагы эң маанилүү кеп кеңештерибизди, өзүбүз билген, билбесек изденип тапкан маселелерди дайыма окуучуларыбыз менен тең бөлүшүп, пикирлешип, жана алардын мындай патриоттук сезимдерин ойготуунун аракетин абдан көрүп келатабыз. Аңгыча эле бул жакта сизге каалоо тилектер келип жатат. Алымка Байгабылова аттуу Instagram колдонуучу жазыптыр. Ишиңизге ийгилик каалайм, агай. Ушундай мотивациялык сабактар көп болсун деп сизге. Рахмат. Анан мен өзүмдүн суроомду бергим келип жатат. Негизи жалпы республикалык тестке 100 күндө эле калыптыр да, болжол мененчи. Анан мындай канча убакыт дайындануу жетиштүү деп ойлойсуз? Мисалы, азыр эле баштап жаткандар да бар экен да, угушум боюнча. Анан алар мына толугу менен дайынданып жетише алабы? Алтын сертификат алса болобу? Менин баягы эски окуучуларым азыр уже мындай ишкер болуп калган, иштеп жүргөн эң алгачкы окуучуларым муну аябай жакшы билет. Мен болбойт деген болбойт дечүмүн да. Болбойт деген болбойт. Эмнеге болбосун? Эмнеге болбосун? Болот. Алтын сертификатты качан кааласа алып койсо болот. Мисалы, былтыр башка бир адамдар кылдыбы аны? Быйыл да кылып койсо болот. Эмнеге болбосун? Болбойт деген нерсенин өзү болбойт десем, бир окуучум тамаша аралаштырып, агай тамеки тартсам болобу деген да. Болот. Эмнеге болбосун? Болот. Элдер тамеки тартып эле атпайбы? Сен да тартсаң болот. Бирок ден соолугуңа зыян болот деген да. Демек, зыянды тандайсыңбы, пайданы тандайсыңбы, ийгиликтүү болушту тандайсыңбы, ийгиликсиз болушту тандайсыңбы, кайсыны тандасаң да боло берет. Демек,
алтын сертификат алууну тандасаң дагы болот. Анан канча убакыт даярданыш керек? Бул эми негизи курстар бул биздин Кыргызстанда болуп аткан ЖРТга даярдоочу курстар мындай орточо тегерек дегенде бардыгы эле бирдей 4 ай 5 ай окутушат, 6 ай. Бирок биздин убактыбыз 6 ай 4 ай жок. Мүмкүн болушунча максимум эртеңден баштап толук кандуу даярданыш керек, ар күн даярданыш керек. Бул курска барып даярданабы, өз алдынча даярданабы, онлайн даярданабы, офлайн даярданабы, ар бир окуучунун өзүнүн деңгээлине жараша маселе. Кээ бир окуучулар бар, мисалы мен ушуну дайыма айтып келем, биз онлайн окутабыз. Бизге окуучулар жазат, агай дейт, кандай окутасыздар дейт. Анан жакшы дейм, биз жакшы окутабыз. Бирок маселе сизде. Балким кээ бир окуучу бар, онлайн окууга концентрация кыла албашы мүмкүн. Кээ бир окуучулар бар, онлайн окууга концентрация кыла албашы мүмкүн. Бул өздүк өнүгүү деген. Мен өзүмдү өнүктүрөм деген адамдын окуусу онлайн окуу деген. Мен өлкөмдүн өнүгүүсүнө өзүмдүн өнүгүүмө салым кошом. Мен мындай жөн эле бир баягы максатсыз жашоону каалабайм. Мен өзүмдү тааныгым келет, мен өзүмдү өстүргүм келет деген адам өзүн жанагы Инстаграмдан, ТикТоктон бөлүп коюп, элестетиңиз эми мына азыр мага да келип атат WhatsApp'тан. Биз бул жерде эфир кылып атабыз, WhatsApp'тан биякта СМС'тер келип атат. Сиз онлайн окуп атканда да ошентип WhatsApp'тан, Telegram'дан СМСиңиз келип турат. Сиз ошол нерсени көрүп туруп азгырылбай, эгерде онлайн окууда 1 саат өзүңө көңүл бура алсаң, анда сөзсүз чылыш кыла аласыз деп айта алам. Мунун кээ бир окуучулар бар, өзүн башкара албашы мүмкүн. Ал анын айыбы эмес. Азыр жаш куракта дагы бул абдан түшүнөбүз. Эми негизи 11-класстын окуучулары бир топ эле токтолуп калды, бирок бир аз кечирээк переходный возрастка киргендер көрүп эле атабыз. Онлайн эмес, офлайн окууда өзүн контролдой албай аткан окуучуларыбыз бул мындай нормалдуу эле көрүнүш. Буга мындай эч кандай таарынычтын кереги жок. Буга эч кандай капа болуштун кереги жок. Бул окуучудан адам болбойт дештин да кереги жок. Жок. Кээ бир адам кечирээк ойгонот. Мисалы мен өзүм деле балким 30 жаштын тегерегинде мындай илим алууга кызыккан адам болушум мүмкүн. Демек, бул ар бир адамда сөзсүз бардыгында бирдей болуш керек деген шарт жок. Эгер бүгүн ОРТга жакшы даярданбай коюп, балким кээ бир окуучу абдан начар балл алып калып, ошондон кийин анан илимге болгон бир кызыгуусу артып кетиши эмнеге болбосун? Бул биздин турмушубузда, тажрыйбабызда болгон мисал. Эң алгачкы даярдаган окуучуларымдан бир окуучу, абдан жакшы билем. 1 жыл ОРТга даярданып туруп киргенде 79 балл алган. Бул эч кандай жашыруун эч нерсеси жок. Бирок 79 баллды көтөрүп алып, ыйлап келгени бүгүнгө чейин эсимде. Өзү эркек бала. 79 балл менен ыйлап кийинки жылы полный толук кандуу отуруп даярданып туруп 174 балл алып, МВДны бюджет менен окуп азыр иштеп атат. Бул ошол МВД жанагы неме жагында окуду, МЧС жагында. Пожарный өрт өчүрүүчү болуп, пошта иштеп жүрүп, Баткенге жаңы эле которулду. Мен эң сүйүктүү, эң жакшы көргөн окуучуларымдан 79 балл алып ыйлаганда биз кошо ыйлаганбыз. 174 балл алып кийинки жылы сүйүнгөндө кошо сүйүнгөнбүз. Бюджетке өтүп кеткенине ушунчалык толкунданганбыз. 79 балл алган адам 174 алат деген бул аябай чоң жылыш. Бирок анын кандай даярданганын мен абдан жакшы билем. Өзүн унутуп коюп даярданган адам эч нерсеге көңүл бурбай, башка эч иш кылбай, жалаң ЖРТга даярданган. Күнүн түнүн берген да. Алтын сертификат ала алган жок, бирок ал үчүн 174 балл деген бул аябай чоң балл. Ал негизги тестке эле даярданган, кошумчасы да болгон эмес. Ошон үчүн МЧСке тапшырган. Эң сонун агай. Мен да бир ойчулдун сөзүн эстеп кеттим. Адам деген жетем десе дагы, жетпейм десе дагы 2-3 журда тең туура айткан деп айтыптыр. Анан мен ойлойм да агай, негизи билимге болгон инвестициянын
сөзтөрдө акыбети кайтат депчи. Анткени билим деген сен өмүрүң өткөнгө чейин жаныңда болот да, сага эки эселеп пайда берет эгерде ошого деген күч жумшап койсоң. Анан деген мындай көбүнчө окуучулар айтып жүрөт да, мындай курска качпайсыңбы десем, жок өзүм эле дайынданам, акча жок деп коюшат да. А негизи Кудайга шүгүр азыр акча бар да, жөн гана аны туура пайдаланыш керек. Мындай үнөмдөөнү үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы чоң жашоого аралашып жатабыз. Аралашканды баштадык, уже университетке тапшыргандан кийин мындай кадам таштап баштайбыз. Анан мисалы киного баргандан көрө, же болбосо бир ашыкча бир кийим сатып алгандан көрө, аны чогултуп туруп деле мындай мемеге билимге жумшаса болот да. Мисалы менин ата энем деле сүйүндү да, мен ушундай курска катышкандам десем, тескерисинче сүйүндү. Сен ушундай башка нерсеге акча сурабастан ушул билимге болгон кызыгууңдан улам ушул курска катышып, билимди тереңдетейин деп атасың, ортодон көп балл алгың келип атат деп мени аябай макташты да, тескерисинчечи. Ошондуктан баарына дагы мындай сунуштап кетер элем, курска катышып билимге болгон инвестицияңарды эч качан токтотпогула депчи. Анан бул жактан эме Осмонбаева Ан деген Instagram колдонуучу жазыптыр. Балдарга өзүн өнүктүрүүгө кандай мотивация беребиз? Убактымын бекер өткөргөн балдарды көрүп капа болосуз. Мотивация беребиз деген жерге келгенде мындай маселе. Азыр кружка турат колумда, мен мындан суу ичип атам. Эгер бул бош болсо, мындан суу иче албайт элем. Бир нерсени берүү үчүн ал нерсе өзүбүздө болуш керек биринчиден. Мотивация бериш үчүн өзүбүздө мотивация болуш керек. Бош чайнектен чай куюп иче албайбыз, бош кружкадан суу иче албайбыз. Аны биринчи өзүн толтуруш керек. Адам мотивация бериш үчүн өзүндө мотивация болуш керек. Биринчи өзүн мотивациялаганды билиш керек. Анан өзү толгондон кийин ансыз деле ал толуп ташып, анан башкаларга жетип баштайт. Балдарга берүүдөн ушул мен абдан көп ойлоном балдарды тарбиялоо боюнча. Анткени бала бизде дагы бар. Көчөдөгү мындай туура эмес иштерди, аракеттерди, окуяларды кылып аткан балдарды көргөндө биз да ойлонбой койбойбуз. Балдарыбызды туура тарбиялагыбыз келет. Бирок ошол эле учурда бул боюнча да абдан көп издендим. Бала тарбиялоо боюнча көптөгөн китептерди окудум, бирок аягында ушул жыйынтыкка келдим. Баланы тарбиялоо үчүн аракет кылуунун бул эч кандай бир пайдасы деле жок. Эгерде адамдын өзүндө тарбия жок болсо. Мен бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр өзүмдү тарбиялоонун аракетиндемин. Балдарымды эмес. Мен өзүмдү тарбиялайм. Мен өзүм туура жолду көрсөтөйм, балдар ошону алып кетет. Ансыз деле бала ата энесинен көргөнүн кылат. Урматтуу ата эне, урматтуу окуучу, эртеңки ата энелер өзүңөрдү тарбиялагыла. Өзүңөр кандай болсоңор, балдарыңар ошондой болот. Бизде негизи биздин улуттук менталитетибиз, улуттук маданиятыбыз, деги эле биздин Орто Азия элдеринин биз деген көп улуттуу элбиз. Өзбек, казак, дунган, көптөгөн улуттар, 80дей улуттун эли бул өлкөдө жашайт. Биздин өлкөдө жашаган элдердин менталитети, маданияты абдан сонун. Мен керек болсо биздин өлкөнүн орустарын, мисалы Орусиянын орустары менен салыштыргым келбейт. Биздин өлкөнүн орустары кыргыздашып калган орустар, булардын менталитети биздикине окшош. Демек, бул өлкөнү өнүктүрүү үчүн биздин кийинки муундарыбыздын тарбиялуу, адептүү, жакшы адамдар, патриот адамдар болуш үчүн биринчи өзүбүздү мотивациялашыбыз керек, өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек, өзүбүз окушубуз керек, өзүбүз билишибиз керек. Эми анан сөзсүз бала тарбиялоо боюнча дагы китептерди окуп койгон ашыкчалык кылбайт. Анткени балага туура мамиле кылуу. Өзүмдү өнүктүрүп атам деп эле баланы унутуп отуруп алуу дагы бул да менимче болбогон иш. Бардыгына бирдей. Себеби баягы Кыргызда сонун макал бар эмеспи? Сакалчы боекчу десе сакалынан бери боептур депчи. Мындай бир ишти кылганда берилип кетип башканы унутуп коюу бул туура болбойт. Ортону карманыш керек. Мындай золотая серединка деп коет белеби орусча. Алтын ортолук. Бул нары да кетпей, бери да кетпей, бир ишке фанат болуп кетпеш керек. Бир ишке берилип кетип, ишине берилип кетип үй бүлөсүн унутуп коюу да болбойт. Же болбосо окууга, илимге берилип кетип, өзүн унутуп коюу да болбойт. Эми ошондо балким илимден бир нерсе чыгышы мүмкүн, баягы себеби Европанын окумуштууларынын көпчүлүгү
өзүн унутуп коюп илимге берилип кеткенде анан жыйынтык чыккан да. Көп эле тамашалуу сөздөр айтылып жүрбөйбү жанагы Европанын чоң жанагы дүйнөгө белгилүү чоң окумуштууларын айткандай эми Гимискен мен бул жерде эсимден чыгып атат эми билбейм Ньютонбу билбейм же болбосо Эдисонбу баягы күчүгүнө дарбазасында эки ити бар экен, эки тешик тешип коюптур депчи, анан көрсөй ал экөө бирөөнөн эле кирип чыгат экен деген сыяктуу баягы илимге берилип кеткенде турмуштун эң жөнөкөй кичинекей нерселерин ойлонбой калышат да. Бул өтө берилип кеткендик. Анан илимге берилип кетсе болот, бирок ошондо деле мындай бир алтын ортолукту кармоо бүгүнкү күндө аябай жакшы. Анан өздүк өнүгүү боюнча деги эле окуучулар өзүн өнүктүрөм десе, бул маалыматтын бүгүнкү күндө абдан кенендиги бул аябай сонун мүмкүнчүлүк, шанс десе болот. Мисалы ушундай кызык нерселер бар. Мисалы окуучулар ошол өзүн өнүктүрө албагандыгы үчүн кээде курстарга жазылып окуганга туура келет. Анткени бир устат керек. Качан ал бир мындай баягы токтолуп деп коет го, токтоолук пайда болуп, бала болбой, чоң киши болуп токтолуп калганда гана интернеттеги бекер ресурстар буларга абдан чоң жардам берет. Программалоо боюнча мен биринчи курстан өттүм. Аны кантип кандай багытта үйрөнүш керек экенин үйрөнүп алгандан кийин эми болсо ошол интернеттеги акысыз ресурстарды колдонуунун аракетинде болуп атам. Билбей калган жериңди интернеттен издеген жакшы. Бирок интернеттен эмне издеп атканыңды билбей эле издей берсең, бул анда аябай чоң катачылык. Анда ошол интернетте убактыңдын көп өтүп кетет. Баягы бир анекдот кылып айтып жүрүшпөйбү? Бир окуучу келип агайынан сурайт экен: "Агай, кечки 9-дан түнкү 1ге чейин эмнеге 20 эле минута?" депчи. Десе агай таң калып: "Ой, эмнеге 20 минута? 3 саат, 4 саат болбойбу? Сен эмнени айтып атасың?" десе. "Ой, билбейм агай, күндө кечинде 20 минутта Инстаграмды карап турайын деп кирем, карасам эле 1 болуп кетет" депчи. 20 эле минутада 1 болуп кете берет. Бул ошол жанагы эмнени каалап атканын, эмнени издеп атканын билбегендиги үчүн ушундай убакыттан уктуруп коюшу мүмкүн интернетте. Билиш керек. Мисалы, аналогиялар боюнча деле интернетте көптөгөн акысыз сабактар бар. Бирок аналогиянын кайсыл жеринен баштап, анын мисалы бир мугалимдин аналогия боюнча өтүлгөн бардык сабактарын бир жерге топтоп алып, аны көрүп бүтүп, андан кийин интернеттен чыгып кетпесе, бул дагы ошол аналогия издеп атам деген ой менен отура берип, бир убакта караса эле түрк сериалын көрүп атканын өзү деле унутуп калат. Агай негизичи ошо ийгиликке жетиш үчүнчү аябай мотивация керек экен да, чынында. Мен да мурун мотивациям мындай төмөн болгон учурларда ютубтан карап, видеолорду көрүп мотивация алып койчумун, бирок мындай кийинки күнү эле кайра ошол мотивация жок болуп кетчү да. Анан сиз айттыңыз эле го, көрсө бир адамдын экинчи адамга берген мотивациясы эң максимум бир күн гана жетет депчи. Ошондон баштап мен өзүмө өзүм күнүгө мотивация берүүнү үйрөндүм да. Анан мындай дисциплинам жакшыра баштады. Анан бул жакта курс тууралуу дагы сурагандар бар экен. Сиздердин курсуңуз онлайнбы? Ооба, онлайн. Анан математика курсу тууралуу айта кетсеңиз деп жазышыпты. Бизде курстарыбыз онлайн, Zoom менен өтүлөт. Убакыт деле ошо бүтөйүн деп калыптыр, эми акырын жыйынтыктай берсек болот. Zoom аркылуу өтөбүз сабактарыбызды. Ар бир сабактарыбыз запись болуп, кайра окуучуларга жиберилет. Алар жылдын аягына чейин каалашынча көрө алат. Жумасына 6 күн сабак болот, күнүгө 1 сааттан. Бирок 1 сааттан деп айтылат, эми баягы саат менен 60 минутталык саат болбой калышы мүмкүн. Бул 1 сабак. Кээ бир сабактар аз болушу мүмкүн, кээ бирөө көп болушу мүмкүн. Анан предметтик математиканы өзүнчө окутпай элебиз. Негизги тесттин ичинде гана окутулуп атат. Эгер ошол негизги тесттин математикасын деле жакшы алып кетсе, бул ошол эле учурда предметтик математикага деле жакшы даяр болуп калат. Бирок бул жерде аябай чоң көйгөй бар. Биз ушуну байкадык. Мына августтан бери биз окуучуларды окутуп келебиз. Онлайн 1000 деген окуучуларды окуттук.
Бирок көпчүлүк окуучулар баягы бир ай окуганда эле ушунчалык бир мотивацияга ээ болуп, аябай сүйүнүп, толкунданып, мындай ойртуга даяр болуп калгандай сезип калат да андан нары жагына таштап коюп атат. Мени ушул аябай өкүндүрүп атат. Жок, урматтуу окуучулар, бул бир ай окуу менен эч ким мындай илимдүү болуп кете албайт. Мунун ар жагында практика дайыма уланып туруш керек. Практика өтө маанилүү. Бүгүнкү макалада Телеграмда мен ошону жаздым. Практика бул өтө маанилүү. Биз университетте окуп жүргөндө дагы ошол практика кылбаганыбыз үчүн университетте алган билимибиздин пайдасын көрө албай калганбыз. Биз практика дегенде аябай качат элек, жаман көрөт элек, жактырбайт элек. Анткени лекция деген бул теория деген сон да, теория бул лекция да. Мисалы, бир мугалим чыгат, сүйлөй берет, аябай кооз сонун сүйлөйт, терминдерди кошот, тим эле интонация сонун, дикция сонун, тыкылдатып айтып берет. Ой, агай, сонун сабак болду, өлө сонун болду деп мактап кетип калат элек, бирок мээге эч нерсе кирбейт эле. Лекция деген бул теория деген ошондой нерсе. Бүгүнкү күндө теориянын жанында практиканы дароо алып кетпесе, бул аябай чоң көйгөй жаратат. Бул алган билимиңиз текке кетип атат деген сөз. Теория менен эч ким эч жака бара албайт. Практика менен барат. Практика бул эртең сиз ишке орношкондон кийин, жумушка киргенден кийин кыла турган ишиңиз ушул практика. Жана теорияга таянып туруп, үйрөнгөн нерсени ишке ашыруу деген практика. Сиз дагы бүгүн ЖРТга даярданып атканда аналогия, бүгүн аналогиянын эң жөнөкөй бир түрүн уктуңуз. Бул антоним, синонимдик байланыштар деди. Өзүңүз отуруп туруп дагы 3 суроону жок дегенде бир 3 синоним, 3 антонимди таап өзүңүз жазбасаңыз дептериңизге, анда бул үйрөнгөн илимиңиз бош. Мунун пайдасы жок. Сиз илимге салым кошкон жоксуз анда. Жөн эле угуп койдуңуз. Бүгүн угуп койгон адамдар Кыргызстанда миллиондоп саналат. 100 миң деген окуучулар, 200 миң, 300 миң, 500 миң деген окуучулар бүгүн угуп коюп эле отурат. Сиз алардан өзгөчөлөнүңүз. Жазыңыз уккан нерсеңизди. Кайра аны башка бирөөгө түшүндүрүп бериңиз. Бул эң сонун, эң чоң практика. Сиздин лидерлик сапатыңыз артат. Бирөөгө үйрөтө алуу деген бул эң сонун, эң чоң мүмкүнчүлүк. Бирөөгө үйрөтө алсаңыз, эртең сиз бир жерде жетекчи боло аласыз. Ошондо балким сиз өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошо аласыз. Аны кыла албасаңыз, анда кыйын. Мотивациялар түгөнүп калат бат эле. Ооба. Демек агай, башкалардан өзгөчөлөнүү үчүн өзгөчөлөнүп дайындануу керек. Мен ушуну түшүндүм. Башка көрүүчүлөрдүн деле суроосу түгөнүп калса керек. Бирок менин бир суроом бар да. Бир актуалдуу суроо калып кетти деп ойлоп атам да. Мындай тест учурунда көбүнчө толкунданып, анан туура эмес жооп берип алгандар да көп экен да. Ушуну угуп жүрөм, мындай мандраж деп коет го. Мандраж болуп, мен жаман балл алып калсам эмне болот деген коркунучтуу бир сезимдерге алдырып ишет экен да. Алдырбоо үчүн, ошондой сезимдерге алдырбоо үчүн эмне кылыш керек? Аларга кандай кеңеш берет элесиз? Ооба, бул да аябай жакшы суроо. Бул үчүн бул дагы негизи практикага таянган иш. Мен өзүм жалпы республикалык тестирлөөдөн ушу 158 балл алып, мен да бюджетте окугам. Жалпы республикалык тестирлөөнү ошол кезден бери мындай жакшы көрөм, сыйлайм. Андан бери 15-16 жыл өттү, 17 жыл өттү. Алгачкы жаңы ЖРТ башталып, ал кезде бүтүрүүчүлөр сөзсүз ЖРТга кирсин, анан университетке тапшырат деген нерсе жок болчу. Ал кезде университеттин өзүнүн сынагы менен дагы, ЖРТ менен да тапшыргандар болот эле. Анан мен ЖРТга тапшырып койгом, ошонун жыйынтыгы менен бюджетке өтүп окуп калгам. Анан бирок ошол ЖРТга барган кезде мен толкунданган эмесмин. Корккон эмесмин. Эмнеге? Анткени ага чейин мен 8-классымдан баштап эле ушул райондук олимпиадаларга барып дайыма катышып жүргөм. Эми мындай жыйынтык көрсөтүп, аябай кыйын болуп кеткен деле эмесмин, бирок менин ал жерден эң жакшы алган пайдам ошол райондук олимпиадаларга, анан жанагы берки НСТнын тесттери келип турат эле ошол кезде эле. НСТнын тесттерине ар дайым барып турат элем.
ошолордун пайдасы бул жерде мага аябай чоң болгон. Демек, бул жерде да ошол практикалык тестке катышып көрүү практикасын өстүрүш керек. Бүгүнкү күндө мен билгенден Кыргызстанда ошол мындай массалык түрдө тест алып аткан, пробный тесттерди алып аткан бул Нова бар, Секом бар, Калемко деген бар. Ошолордун тесттерине катышып туруу бул сөзсүз түрдө пайдасын берет. Ошондо жанагы практика артат, коркуу сезими жоголот да. Эми негизи коркуу сезимди жеңүү боюнча көптөгөн жолдор бар, бирок биз сөз кыла турган ошол бүгүн зарыл болгон нерсе ошол пробный тесттерге да катышып туруу. Ал жерде тестте өзүңдү кандай алып жүрүү боюнча, кантип отуруу боюнча, каяк жагына отуруу боюнча тажрыйба топтолот да. Анан мен сунуш кылат элем, мисалы окуучулар негизи сабак болсо, лекция болсо алдыга отургула дейм, бирок тест болгондо мүмкүн болушунча арт жагына отурганда ыңгайлуураак болот. Анткени жанагы көпчүлүктүн арасында жүрө албаган, комплекси болгон окуучулар, айрыкча кыздар болсо, мисалы аркасына эркек бала отуруп калса ойлоно бериши мүмкүн. Мени карап атабы, карабай атабы, чачымды карап койдубу деп чачын алдыга алып, анан сөйкөмдү карап койдубу деп аны катып, мындай бир ыңгайсыздык боло бериши мүмкүн. Бул адамдын табиятында болгон нерсе. Кыздарда уялуу сезим деген табиятынан бар нерсе. Демек, муну мындай жое албайбыз. Ошон үчүн мындай арткараак же бир четкерээк отуруу, мени каягыман карап атат дей бербей, алар тууралуу ойлонбой, ыңгайлуу жерге отуруу дагы бул жакшы мүмкүнчүлүк. Эми албетте бул ЖРТ ал жерге баардыгы барат, анан баары тең ыңгайлуу жерге отура албайт. Ошого эртерээк кирүү, мүмкүн болсо эртерээк баруу, эртерээк кирүү, ыңгайлуу жерди тандап отуруу, ушулардын баардыгы ошол жана толкунданууларга жардамын берет, толкунданбаганга. Ошол айтайын деген сөздөр. Акбермет, рахмат, ыраазычылык. Бүгүн ошол биздин эфирлерге журналист болуп калды. Акбермет, ыраазычылык билдирем. Абдан мындай суроолорду берүүсү, мындай баардык эле суроолорду абдан грамотный жаза бербейт экен да, грамматикасы менен туура жазбайт экен. Аларды окуп кайра мындай бир жерге ой кылып топтоп суроо берип, журналисттей болуп отуруп берип аткандыгы мага абдан жагат. Кудай буюрса биз Акберметтен жана башка окуучуларыбыздан алтын сертификат күтөбүз. Кыргызстандын мындай тарыхында боло элек 245 балды алып коюуну күтөбүз. Далаалат, аракет абдан жакшы, көз тийбесин. Башка окуучуларыбыз бар, негизи кыйын окуучуларыбыз бар. 10-класс окуучуларыбыз бар. Биз аларга ийгилик каалайбыз. Мен бияктан көрүп калып атам аттарын, алар жүрөт. 10-класстар эмдиги жыл алтын сертификат алат. Баарыңарга ийгилик, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Бул эфирдин аягына чейин чыдап көрүп отуруу деле өзүнчө бир эмгекти талап кылат. Эң аягында ошо бүтөйүн деп калды. Акыркы баягы биздин окуучуларыбыз баардыгы билген эң жакшы сөзүбүздү айтып мына жыйынтыктайбыз. Илим алуу деген бул түйшүк, илимсиздик бул түбөлүк түйшүк. Илимсиздик түбөлүк түйшүк. Эгерде илим түйшүгүнө чыдабай муну жолдо таштап койгон болсоңуз, түбөлүк түйшүк тартып каласыз, урматтуу бүтүрүүчү. Эгерде бир түбөлүктүү түйшүктү тартпайын деген болсоңуз, анда бүгүн илим алуу түйшүгүн тартып коюңуз. Анан илимдин результаты, илимдин жыйынтыгы бул эч качан тез аранын ичинде билинбейт. Бул соода эмес, бизнес эмес, башка дыйканчылык эмес. Жазында эктим эле, күзүндө сонун түшүм алдым дегидей. Муну дайыма багып, дайыма өстүрүп туруш керек. Ошондо анан 5-10 жылда барып араң өзүнүн жыйынтыгын берет. Мисалы, мен азыр деле айта албайм, илим менен абдан түшүмдү мол алып койдум дей албайм. Дагы эле ошол илимдин үстүндө аракетин кылып атам. Кудай буюрса, ийгилигин да күтөбүз. Силерге дагы ошону каалайбыз. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө, дайыма аракет кылгыла. Ал эми бүтүрүүчүлөрдүн ошол илиминин эң жакын түшүмү жалпы республикалык тестөөлөрдөн алтын сертификат болсун. Өлкөбүздү өнүктүргөн, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошкон, өзүн өнүктүргөн, туугандарын, ата-энесин, бир туугандарын өнүктүргөн, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошкон, дүйнөнүн эң белгилүү, эң
мыкты инсандарынан болушуңарды каалайм. Биздин өлкөбүздүн, биздин эли жерибиздин менталитети абдан сонун. Биздин өлкөдөн чыккан кыйын адамдар эч качан жаман адам болбойт. Бизде жанагы атың чыкпаса жер өрттө деген адамдар чыкпайт эч качан. Бизден мындай дүйнөнүн эң белгилүү адамы болсо, анын жүрүм туруму, адеп аклагы, баардык жагы сонун адамдар чыгат да. Балким мисалы дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнөн чыккан, мисалы Япониядан чыккан, Америкадан чыккан бир белгилүү инсан, эң бай инсан болсо, балким анын жүрүм туруму ошол бай болгонуна жараша болбой калышы мүмкүн. Балким ал эмне дейбиз, өзүнүн аялын же балдарын ошол эле учурда бай болуу максатын көздөй кетип баратканда аларды кор кылып койгон болушу мүмкүн. Бирок биздин өлкөдөн чыккан андай адамдар эч качан үй бүлөсүн, бир туугандарын бай болуп кеткенден ата энесин жолго таштап кое турган адамдар чыкпайт. Биз ошондой адамдардын чыгышына салым кошууну уланта беребиз. Ийгилик баарыңарга. Суроолор болсо дагы жазып тургула. Кийинки эфирлерди дагы уюштуруунун аракетин көрөбүз убакытта. Акбермет, сага дагы чоң ийгилик. Айтканыңыз келсин агай. Мотивация үчүн, баары үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай мүмкүнчүлүктөр үчүн сиздей мугалимдер Кыргызстаныбызда көбөйө берсин. Ошол сөзү менен жыйынтыктагым келип турат. Эфир сакталабы деп көбүнчө сурашат, сакталат агай? Буюрса сакталат. Андайын да көрө берсин. Аны 10 билим баракчасына катталып коюңуздар, ушундай түз эфирлер дагы уюштурулат буюрса. Саламат ага. Пока, жакшы тургула.